Samançının jolu. Ата, мен сага эстелик тургуза албаймын. Сенин кай жерге көмүлгөнүңдү да билбейм. Мына ушул эмгегимде атам Төрөкул Айтматов сага арнаймын. Апа, сен бизди өстүрүп адам кылдың. Сенин узак өмүр сүрүүңдү тилеп, апам Нагима Айтматова сага арнаймын. Амансыңбы, куттуу талаам. Аманчылык, келдиң бе Толгунай. Былтыркыдан дагы кары түшүпсүң го. Чачың куудай, колуңда таяк. Өмүр өтүп бара жатпайбы жеринем. Арадан дагы 1 жыл өттү. Бүгүн менин сыйынуу күнүм. Билем, келериңди күтүп жаткам Толгунай. Бул жолу сен баланы да ийирчите келмек эмес белең. Ооба, бирок бул сапарда жалгыз келдим. Демек, сен ага эчтеке айткан эмес экенсиң да Толгунай. Жок, айта албадым. Айтор, эртеби кечпи, акыры бир күнү алууга атта Толгунай. Элдин арасында оозу бош бирөө жарым жок дейсиңби? Аның чын. Эртеби кечпи акыры бир күнү билет. Аркы теркини түшүнө тургандай чоңоюп да калды өзү. Бирок мен үчүн ал дагы эле чалагайым бала сыяктанат. Корком. Балалык кылып өткөн кеткенди туура түшүнө албай, ичи сууп калабы деп аярлайм. Анткен менен адам чындыкты бир күнү билиш керек да. Мен билген чындыкты, сырдашым, касиеттүү жер, сен билген чындыкты, элдин баары билген чындыкты азырынча жалгыз ал гана билбейт. Аны укканда эмне дээр экен, кандай ойлорго кабылып кептин аныгына жете алар бекен? Канткенде баланын жүрөгүн үшүтпөй, жаштайынан турмуштан көңүлүн калтырбай, сырымды айтып бере алар экенмин. Эки ооз сөз менен түшүндүрүп берчү иш болсо гана, кийинки күндөрдө ойлогонум эле ушул, күнү түнү ойлоном. Кышында сыр коолоп төшөктө жатканымда өлүмдөн анча корккон жокмун. Ажал жетсе, каяша кылбай шыр эле жүрүп кетмекмин. Бирок көзүм жумулуп кетсе айтаар керезимди айтып жетише албай, өзүм менен кошо көр астына ала кетемби деп аябай жүрөгүм түштү. Ал эси жок, аны кайдан билсин? Демейде тентек чалыш неме мектепке да барбай калып, жанымдан чыкпай жүрдү. Апасын тарткан күйөрман. Эне, кай жериң ооруйт? Суу ичесиңби? Же дарыңдан берейинби эне? Үстүңдү жуулап коеюнбу деп эле турат. Ушинткенде оозум барбады. Кудуретим жетпеди. Байкушум, эч кандай арамзасы жок. Жеткен бир ишенчек, дагы эле наристе бойдон. Эчтекеден күмөн санап койбойт. Анан мен кантип айтмак элем? Ушуну менен эле сөздүн учугун таба албай алекмин. Минтип да тигинтип да таразага тартып көрөм. Жөн эле айтып берчү жомок эмес экен да. Айланып келип бир пикирге такалам. Болгон чындыкты бала туура түшүнүш үчүн мен ага жалгыз гана анын тагдырын эмес, бүт заманымдын тарыхын, өткөн кеткендер жөнүндө, өзүм жөнүндө, баарына күбө болгон касиеттүү талаам, сен жөнүндө, ал түгүл ушул кезде эчтекеден бейкапар минтип ойноп жүргөн велосипеди жөнүндө айтып беришим керек. Балким мына ошондо гана туура болор. Турмуш баарыбызды бир түйүнгө байланыштырып, камырдай жууруп салган турбайбы? Эчтекесин жашырып, эчтекесин кошумчалай албаймын. Ал эми бала эмес, кексе киши дагы бул ишти ар кандай түшүнөр. Көзүм тирүү турганда ушул ыйык парзымдан кутулсам, өлсөм да арманым болбосо эле. Бул айткандарың туура Толгунай. Сен отурчу бери ташка. Бутуң оорлуу эмеспи? Отур. Бир акылын табарбыз. Алгачкы жолу ушунда келгениң эсиңдеби Толгунай? Андан бери нечен замандар өтпөдү, эстей албасмын. Жок, сен ошону эстеп көрчү Толгунай. Башынан түшүп эстечи. Эсимде жакшы калбаптыр. Кичинемде
Орок маалында ата-энем мени жетелеп келишип, чөмөлөнүн түбүнө отургузуп коюшчу эле. Ооба, ыйлабасын деп колуңа бир сындырым нан берип коюшчу. Кийин чоңоё түшкөнүмдө, эл жайлоого көчкөндө ушул арада эгин коруп чуркап жүрчү элем. Анда мен тызылдап жүгүргөн, саксайган сары кыз эмес белем. О, балалык-ай. Ал дагы өзүнчө кызык дооран экен. Малдуулар төмөнтөн, Сары Жайыктын түзүнөн түп көтөрө көчүп жөнөшчү эле. Биринин артынан бири утурлап, жайлоого, салкын төрлөргө ашыга жол жүрүшчү. Ошондогу менин эселек чагым-ай, үйүр менен сабалап, кишенешкен жылкы тебелеп кетчүдөй келе жатса, буудайдын ичинен секирип чыгып, аларды үркүтчү элем. Эй, жерден чыккан албарсты сениби? Деп жылкычылар укуругун үйрө кууп беришчү. Нечен миң кой туяктары мөндүр ургандай дыбырап, ушул жол менен өтө турган, алардын соңунан бай айылдардын көчтөрү жүрүп, жорго минип, кызыл-тазыл кийинген кыз келиндерди көргөндө, таң калып суктана карай турганмын. Көпкө чейин алардын артынан ээрчип жүгүрчүмүн. Чиркин, ушундай жоолук салынып, ушундай көйнөк кийсеме деп ойлочу элем. Ырас Толгонай, сен анда жылаңайлак, жылаңбаш жатакчынын кызы элең. Бирок андай шайыларды кийбесең да, бой жеткенде кандай сонун кыз болдуң. Ак саргылынан келген, маңкайган, толукшуган кезиң. Сен анда көлөкөңдү гана унутпасчысың. Өзгөчө эртең мененки көлөкөң так өзүңдөй сымбаттуу, жеңил боло турган. Анда мен 17-деги курагым. Ошол жылы орок тартып жүрүп, Субанкулга жолукпадымбы? Субанкул таластын жогорку жагынан жалданып келбеди беле? Азыр көзүмдү жумсам, Субанкулдун ошондогусу элестелет. Жап-жаш, 19-20-лардагы жигит. Өзү ичке көрүнгөнү менен колдору тарамыштуу, сом темирдей салмактуу эле. Жылаңа четине кийген таар күрмөнү дайыма желбегей жамынып жүрчү. Жанаша жерден шарт орок тартып жүрсө, адамдын жүрөгү кубанат. Ар кандай ишти сулуу иштеген азаматтар болот эмеспи? Субанкул ошондой болчу. Албат эле узап кетчү. Мен деле орокко белдүү элем. Ошентсем да артта калып калам. Субанкул кайрылып келип менин тешеме түшкөндө ызалана турганмын. Сени бирөө жардам берсин деп чакырдыбы? Кетчи де кийреңдебей. Өзүм эле бүтүрөм, десем күлүп коюп унчукпай иштей берчү. Эмнеге арданат болдум экен ошондо? Көрсө эркелеп жүргөн экенмин. Силер ошондой дайым элдин алды болуп келчилеңер жумушка, Толгонай. Чын, эл тура электе, таң ирең бараңда Субанкул экөөбүз ээрчишип кетчүбүз. Ал мени бер жактан тосуп күтүп турчу. Ошол күндөр, ошол тамылжыган таң атуулар биздин сүйүү күндөрүбүз экен. Биз ээрчишип келе жатканда дүнүйө башкача көрүнүп, башкача сезиле турган. Эл журтка нан берген айланайын дыйкан талаам, бозоруп саргарып жатсаң да албырган таң эртелерин деңиздей төгүлүп, кучагын жая сенчелик эргип, сенчелик жоомарттанып ким тосуп ала алат? Ошол таң эртелерин сага тең орток болуп биз тосчубуз. Ошол таң эртелерин сага тең орток болуп торгой тосчу. Көркү жупуну босчумчук көкөлөгөн бийиктикте тыным албай канат кагып, дырпырап, томуктай болсо да адамдын асманга учуп чыккан жүрөгү сымал, не бир назик, не бир толукшуган күүлөрдү төктүрүп, безеленип сайрай турган. Ана, биздин торгой сайрады, деп коёр эле Субанкул. Кызык, торгойду да биздики деп алган экенбиз. Көмөкөйүңдөн айланайын торгоюм. Ырас Толгонай, ошол торгой силердин торгоюңар болчу. Эсиңдеби жер? Баягы айлуу түн. Балким, жаратылышта экинчи андай түн болбос. Ай жарыгында орок тартабыз деп Субанкул экөөбүз калып калбадык белек. Тээ карайган борчуктан манаттай болуп ай чыкканда, жылдыздардагы асман бербей жабыла көз жарышты. Ошондо биз убаттын четинде Субанкулдун таар күрмөсүн төшөнүп, арыктын кашатын жазданып жатканбыз. Ошол түнү биз өмүрлүккө шериктеш жар болуп кошулдук. Субанкулдун чоюндай колу көкүлүмдү сылап, маңдайымды, бетимди эркелете сылаганда кан жүгүрткөн, туйлаган жүрөгү алаканынан сезилип жатты. Мен ага эреркеп, "Субан, кандай дейсиң? Биз бактылуу болобуз, десем, эсиңдеби баягы айткан сөздөрү? Жер, суу элге тең болсо, биздин да айдоо жерибиз болсо, биз дагы эл катары жер жыртып, эгин сээп, кырман бастырсак, бакты алай ошол. Андан артыктын бизге кереги эмне, токон? Дыйкандын энчиси сепкен эгининде дебеди беле.
Анын айткан сөздөрүнө эмне үчүндүр ушунчалык кубанып кетип, мойнунан бекем кучактап туурулган эриндерин жанын таам менен өпкүлөдүм. Анан биз арыктагы сууга киринип чыктык да, ордубузга келип, тек гана кол кармашып, унчукпай асманга тигилип, рахаттанып жаттык. Үлпүлдөгөн түнкү шоокумда салкын тартып, жер, сен дагы ошондо биз менен кошулуп жыргап жаттың. Желп-желп этип мелүүн керимсел жүргөндө, Шимүүрдүн асел жыты Шыралжын менен Эрмендин кермек жытына аралашып, аңызга жайылып, буудай арасы шуудурап, кылканына илинген ай жарыгы алтын көлдөй кубулуп чайкалып жатты. Ошол түндү бизге жаратылыш атайлап арнады бекен. Түн ортосунда тээ жылдыздуу төбөнү карасам, Саманчынын жолу ааламдын бир четинен экинчи четине керилип жаткан кез экен. Субанкулдун айткандары эсиме түшүп, кыялымда асмандын ошол күмүш жолу менен кандайдыр бир зор дыйкан кирек учак саман көтөрүп өткөн экен го. Анын мол кучагынан себеленип түшкөн дан топон береке төгүлгөн ис чубатып кеткен турбайбы? Тилегибизге жетсек, менин да Субанкулум ушундай саман көтөргөн дыйкан болсо, кармандын бетинен биринчи иргеп алган саманды кучактап басканда, так ушундай береке төгүлгөн жол чубап калса деп ойлонуп жаттым. Жеренем, биринчи жолу сага ошондо кайрылдым. Эсиңдеби менин айткандарым? Эсимде, Толгонай. Сен ошондо мага кайрылып мындай дегенсиң: жер, жан жараткан жер, бизди көтөрүп жаткан жер. Сен бизге таалай бербесең, эмнеге жер болуп орнойсуң да, биз эмнеге дүйнөгө жаралабыз? Биз сенин балдарыңбыз. Жер тилектеш болгон, ак тилегибизге жеткиргин деп айткансың, Толгонай. Ооба, ошентип айткам. Күн чыгаарда көзүмдү ачсам, Субанкулум жанымда жок. Ал ычак эле орогоруп жүрүптүр. Качан турганын билбейм, тим эле кыйратып салыптыр. Ачылган аңызда боо-боо түшүп жаткан эле буудай. Хай Субанкул, бул эмнең десем, алаканы менен терин аарчый берип, сен уктасың дедим эле, деп күлүп койду. Мен кара күчкө эле таарына түштүм. Кечеги айткандарың кайда? Ушунуңда теңчиликпи? Ошентсем орогун таштай салып, жүгүрүп келди да, мени кучактап алып, колуна көтөрүп, көзүңдөн айланайын, Токон, көзүңдөн болоюнум. Теңбиз, мындан ары жаман жакшынын баарына теңбиз. Ал ошентип мени колунан чүрбөй, эркелетип, бир нерселерди айтып жатты. Мен болсо кыткылыктап эле күлө бердим. Бир убакытта карасам, мени көтөргөн бойдон Субанкул дөңсөөгө жүгүрүп чыкты да, кылтыйып баш баккан күнгө кайрылып: "Эй, күн, көрдүңбү? Көрдүңбү менин жубайымды? Мынакей, көрүп ал, көрүндүгүңдү бер. Бергин сүйүнчүңдү аябай", деп кыйкырды. Тамашасыбы, чыныбы билбейм. Мен ошондо ыйлап жибердим. Тек анчейин жүрөгүмдө оргуган кубанычка аптыгып ыйладым. Кой, Толгонай, азыр ыйлаганың болбос. Ал ый башка болчу. Адамдын өмүрүндө ал бир гана жолу боло турган ый. Эмнеге ыйлайсың? Антпе, жетиреңерге жетпей калдыңар беле? Айтчы чыныңды. Силерчелик ким бактылуу болду эле? Аның чын. Жаңы заманда Субанкул экөөбүз эмгегибиз менен жетилдик. Билесиң го, жаз күз дебей кетмен колдон түш эмес. Мээнетибиз кайтты. Үйлүү жайлуу болдук. Мал да күттүк. Тилегибизге жетип 3 уулдуу болдук. Ооба, удаалаш 3 уулдуу болдук. Азыр кээде санаа чегип отуруп, ушундай бир адам ойлобос жаман ойго кетем. Эмне үчүн жыл маалы өтүп эле койчо турой бердим экен? Элдикиндей болуп араларынан 3-4 жылдан өткөндө, балким андай кырсыктан сырткары болушаар беле деп да кетем. Же туулбай коюшса деле эмне болмок эле? Хоп, бооруңарды жегирлер, айланып кагылып кетейиндерим. Сөзүмдү күнөө көрбөгүлө. Кечиргиле. Кечиргиле неңерди. Ичим өрттөнүп, өлүп бара жаткандагы кебимда. Кантейин. Толгонай, эсине кел. Сөзүңдү кайра алгын. Ал балдарга шек келтирбе. Аларды мен тырмактайынан көрүп билип жүрдүм го. Алардын басып кеткен издери көзгө көрүнбөгөнү менен менин көкүрөгүмө кат болуп сакталып калган, Толгонай. Ал 3 тууган силердин балдарыңар экенин баягыда Субанкул ушул жерге биринчи жолу трактор айдап келгенде билдим. Ооба. Так ошондо Субанкул ошол жылы кышы менен суунун арка өзүндөгү чоң кыштакка тракторчунун курсуна барып келип үйрөнүп жүрдү.
Анда тракторду ким билсин? Субанкул үйгө кечигип келгенде кайдагы бир болбогон баланын жумушуна убараланып жүрөсүң. Мурунку эле бригадирлигиң жакшы эмес беле? Эл катары эле оокатыңды кылсаңчы деп урушуп да кетер элем. Антсем кайра күлүп койчу. Тракторду сен оюнчук көрүп жүрөсүң го. Шашпа эле токон. Жазында айдап келгенде билерсиң дер эле. Сырттан тоңуп келген түрүн көрүп, койчу эми деп кайра аяп кетчүмүн. Көрсө Субанкул билип жүргөн экен. Тракторчылардын окусуна айылдан сабаттуу эч ким чыкпай калганда, Субанкул өзү мен барам, сабатсыздыгымды да жоём деп бригадирликтен бошонуп алган. Ал кезде Касым менен Майсалбек мектепке окуп калган болчу. Мугалим ошолор. Кечинде үй ичибиз менен алекпиз. Субанкул жерге боор токтоп жатып алып, жазуусун үйрөнгөндө 3 уулу 3 жагынан ыкташып, ата минтип жаз, калемди минтип карма, колуңду калтыратпа, түз жаз деп кужулдашып жатар эле. Кетмен чапкандан бетер Субанкул кара терге чүп кете турган. Чыдай албай күлкүм келчү. Койсоңорчу балдар, атаңарды жүдөтпөй. Молдо кылмак белеңер аны. Субанкул, жаныңды мынча кыйнабай, же молдолукту же тракторду үйрөнсөңчү, десем үшкүрүп жиберчү. Сени көттү го, тракторду үйрөнүш үчүн анча-мынча молдолук керек турбайбы? Тамаша кылбачы. Айтоор ушинтип жүрүп, акыры көздөгөнүнө жетти. Эрте жазда топурак тоборсуп көпчүй келгенде, айылдын сыртында күркүрөгөн дабыш чыгып, алдагайдан үрккөн жылкы, көчөнү как жара таноолорунан бышкырышып, тобу менен дүрүбүп өттү. Бул эмне болуп кетти деп эшикке чуркап чыксам, чарбактарды этектеп трактор келе жаткан экен. Капкара чоюн машина түтүнүн бурулдатып, арбайган дөңгөлөктөр менен жер чапчып, улам көчөгө жакындап, дүрүлдөп келе берди. Анын жанында жүргөн элди көрсөң, кары жашы дебей, бүт айыл чуулдап, чапкылашып жүрүшөт. Эл менен кошо мен дагы жүгүрүп жеттим. Карасам 3 уулум үчөө тең бирин-бири карманышып, трактор айдаган атасынын жанында келе жатышат. Түрлөрүн көрсөң, жоо сайып келгендей, көздөрү чырактай жайнап, жүздөрүнөн нур төгүлөт. Деги бир ыраазы болуп, дегдеңдеп мактанып келе жатышкан экен. Алар ошол күнү эртең менен эле көпүрөгө чуркап кетишкен болчу. Көрсө ал чунактар трактор тоскону кетишиптир. Мага да айтышпайт. Жибербей коебу дешсе керек. Балдар үчүн эсим чыгып, алда эмне болуп кетеби деп. Касым, Майсалбек, Жайнак, силердиби? Түшкүлө деп кыйкырсам, трактордун дүрүлдөгөнүнөн өзүнүмдү өзүм укпай калдым. Субанкул менин эмне дегенимди түшүндү окшойт. Коркпо дегенчелик күлмүңдөп, колун булгап койду. Ал дагы кубанычы маңдайына батпай, сыймыктанып келе жатыптыр. Субанкул ошондо жапжаш эле экен. Кара мурут жигит чагы. Ботом балдардын атасына ушунчалык окшош экендигин ошондо көрсөм болобу. Тим эле төртөө тең бир тууган дээрлик. Өзгөчө Касым менен Майсалбек куд эле Субанкулдун өзү. Куюп койгондой, айныбайт. Кичүүм Жайнагым болсо мага окшошураак, сартултук эмес беле. Трактор ошо бойдон айылга токтобой түз эле сыртка чыгып кетти. Баарыбыз тең аттуу жөө болуп калбай ээрчип келе жатабыз. Кызыкканыбыз жерди кантип айдаар экен. Соконун 3 катар тиштери кыртышка сүңгүп кирип, жердин тереңинен толкун айдагандай, айгыр-жал чымдарды жапыра оодарып жүрүп кеткенде, элдин баары чуулдап, баали дешип, кетенчиктеп кошкурган аттарды камчыгала, дагы да трактордун артынан дүрбүп жөнөп калышты. Эмне болуп көпчүлүктөн бөлүнүп калганымды билбейм. Бир убакытта карасам, жалгыз өзүм эле калыптырмын. Трактор узагандан узап бара жатты. А мен болсом тек гана артынан карап, жалдырап туруптурмун. Бирок ошондо жер үстүндө менден бактылуу эч ким болгон эмес чыгар. Сүйүнчүм экиге бөлүнүп, же Субанкулдун айылга биринчи жолу трактор айдап келгенине сүйүнөрүмдү билбей, же уландарымдын ушинтип көзгө көрүнүп, жетилип калгандарына сүйүнөрүмдү билбей, жалына бердим. Жанаша турган карааныңардан айланайындарым, ылайым атаңардай эле киши болсоңор, ыраазымын. Ыраазымын ошондо тагдырыма деп турдум.